Эмнеси Майрамбек кызы Чолпонкен. 82 жаштагы Тукеш Мырзакматов Актала районундагы жападан жалгыз рентгенолог дарыгерлердин бири. Жашы өтүп калган дарыгер азырда арыдым дебестен иш үстүндө. Себеби аймакта өпкө дартын аныктаган дарыгерлер жок болгондуктан каарманыбыз акыркы 2 жылдан бери кайрадан өз адистиги менен иштеп келет. Рентгенолог жок негизи менден башка да. Окуган эч ким жок, келген эч ким жок, эч ким келбейт. Келген жок. Анан мен башка бир хирургдар иштеп жүргөн ал кишилер баягы ковид учурунда кетип калды. Каза болуп калды да. Анан кайра анан кийин 2020-жылдан баштап анан мен кайра иштеп атам. 2020-жылдан баштап. Кылымга тете өмүр сүргөн дарыгер медицина тармагында иштеген жылдар аралыгында дарыгерликтин сырларын өздөштүрүп, аны менен катар мыкты шакирттерин тарбиялап өстүргөнгө да жетишкен. Ошондой эле ал өзүнүн жүрүм туруму менен да кийинки муунга үлгү болуп келет. Агайдын эң кичүү баласы менен теңмин мен. Анан агай көп жылдан бери кызмат кылат. Ошо агайларды көрүп биз сабак алабыз. Азыркылар айлык көтөрүлгөндө келип, айлык көтөрүлгөндө иштейбиз дейт. Агайлар айлык аз, кесибин сүйгөн үчүн ушул мезгилге келди деп мындай элестетем да. Антесе мурда айлык аз болсо дагы иштешчү. Насаатым катары аябай пример кылам өзүмө агайларымды. Калк саламаттыгы үчүн учурда да үзүрлүү эмгектенип жаткан дарыгер кезегиндеги эмгегиненби же инсандык бийик сапатынанбы айтор жамаат ичинде өзгөчө кадыр-баркка ээ. Кесиптештеринин айтымында ал учурунда алыскы аймактарда, сырткы жайлоо кыштоолордо дарыгер болуп эмгектенип, кесиптештерине чоң үлгү көргөзгөн. Тукеш агай Мырзакматович тиги орто сыртта врач болуп иштеди. Орто сыртта дагы тиги передвижной полевой фельдшерский пункт бар болчу. Ошондо бүт малчыларды тейлеп көп жыл ошо жакта иштеди. Андан кийин келип, андан кийин рентгенолог болуп иштеп жүрөт. Еще өзүнүн кесиби терапевти дагы, рентгенологду да дарыгерлер жоктугуна байланыштуу ошону совмещать этет да. Абдан как дарыгер катары, анын үстүнө медицинада көпчүлүгүндө аял жолдор иштейбиз, бала чака болот, үй бүлө болот дегендей, ошо ВСтер болобу, кандай жумуш болсо дагы мындай ийбей кетет, баарын выручать этет, абдан жакшы адам деп мен баалайм. Өзгөчө мактоолорго арзыган дарыгер талыкпаган эмгеги үчүн бир катар мамлекеттик коомдук сыйлыктарга арзыган. Ошондой эле ал Актала районунун жана облустун ардактуу атылуу. Муну менен катар ал жакында эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын ардак грамота сыйлыгына татыды. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдош Курманбеков, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Актала району.